дарины не дарится дейт. 1,5 миллионга бербей койгон да. Азыр деле ушу. Балдарын 200ден сатат. Өзүм кармаган тутканым ушу болсо анан ушуну берем да анан. Атыңыз кары өзүңүзгө келип калат деп ойлодуңуз беле берип атканда? Келгенде мындай карасам чөтү көзүнө жаш алып аттыр дейт. Сиз Манас Ниязов болуп кеттиңиз го, биздин Манас Ниязов дейт. Бахып акелер алып келип бергенде бир кандай сезимде болдуңуз? Агаларым, эчелерим өтө эле эрке, чоңойтушкан. Мен ушу көк жактын тургуну болом, ошол жерде туулуп, ошол жерде өскөмүн. Баха менен кайсы бала? Дамир байке. Дамир бала, ошолар жогорку немеде алышты да. Ушуларды себепкер болушту. Алланын себеби менен ушу балдардын немеси менен келип калды. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү? Сиздерге ысык салам айтабыз. Бүгүн бизди кайсыл жакта турат десеңиздер, Жалал Абад шаарындагы Көк Жаңгак айылында турган чагыбыз. Бул жакта эмнеге турат десеңиздер, Миташ аттуу чоң атабызга келип калдык элек. Ал ата эсиңиздерге сала келсе, Хамза инибиздин кайрымдуулугунда өзүнүн тулпарын берип, көпчүлүк элди көзүнө жаш алдырып ыйлаткан ата эле. Анда эмес ушул атага келип калдык. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Мына биз атага келип калсак, ата мына дал ушул жерде атын оттотуп отурган экен. Ат менен эркелешип, сүйлөшүп дегенде жүргүлө анда атага баралы. Саламатсызбы? Кандайсыз ата? Саламатчылык. Жакшысызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Эң сон жогорку деңгээлде жакшы. Атыңыз сон болуп калган го? Машалла. Ушу Алланын буйругу менен кайра өзүмө келип калды. Эми сүйүнүштө неме жок, чек жок. Келиңиз эми ошо сүйүнүчүңүздү биз менен кенен бөлүшүңүз, Сиз менен маек кылалы. Мейли. Келиңиз муну тагалы. Ата келиңиз эми. Атыңыз жөнүндө, өзүңүз жөнүндө маек кылалы. Инстаграмда, негизи эле соц сеттерде аябай резонанс жаратып кеткен видеоңуз болду. Баарыбыз көрүп алып, бирибиз көзүбүзгө жаш алсак, бирибиз аябай катуу кубандык. Сиздей аталарыбыз бар болсун, көп болсун дегендей. Анан видеону каяктан көрүп калдыңыз? Ким аркылуу бул атты берип калдыңыз? Жардам беришиңизге себепкер болгон ким? Сөз кылалычы. Телефондордо бардык эле немелер бар го азыр. Ошолордон Аслан менен Байстан беле. Байхан. Ошол экөөнүн немесин көрүп калдык да. Көрүп калып анан ушундан балам Россияда. Ошо балам ушундай убагында биз дагы ушинтип кыйналдык эле, ушуга жардам кылып коелу ата дегенинен ушул өзүм үй бүлөм менен маслихат кылып ушуну атты бердик да. Кыдая кылдык. Ушундай нерселер болгон да бизде эми мурун кыйналган мен ошого. Анан айта кетпедиңизби, бизде да ушундай бир кыйналган күндөр болгон деп. Сыр болбосо, эмне болду эле алар? Ошо неберем порок сердца төрөлгөн экен да, төрөлгөн деле. Анан ошондо өтө кыйналып неме кылган да. Анан ошондон маслихат кылып, ошо Аслан балага ушундай, алар да ушундай кыйналып неме болуп атса керек деп ушуну. Орозонун күнүндө ушу кидая кылып ушуну берели деп маслихат кылып бердик. Ат души көңүлүбүз менен, чын жүрөгүңүздөн, чын жүрөк менен. Айтып коет эмеспи, жанакы баардык нерсени ниетиң түз болсо эле, чын жүрөктөн берсең, ал сөзсүз түрдө кабыл болот депчи. Кайтат деген чын экен ошол. Ишендиңиз ал сөзгө? Ооба. Нак өзү болду да, ишенимде ушундай болду. Жакшы. Анан атыңыз кары өзүңүзгө келип калат деп ойлодуңуз беле берип атканда? Чын жүрөк менен бергем дедиңиз, айыгып кетсин деп тирек кылгам дедиңиз. Ошо балдарга жардам болсун, ошо балдар айыгып кетсин деп болгонбуз. Анан бирок кайтып келишине учуктаса түшкө кирбейт эле да, ал болгон эмес. Ойлогон эмесмин андай болот. Бахып акелер алып келип бергенде бир кандай сезимде болдуңуз? Эми алында
видеодон көрүп калдык, аябай сүйүнүп, жеткизе албайсың го эми сөз менен аны. Жогорку деңгээлде кубанч болду. Бергенде андай эле неме алган эмесмин, келгенде абдан башкача сезимде болдуңуз. Толкундандык го өтө. Бул атка аябай жакын экенсиз. Кичинекей кезинен бери багасызбы? Ушу биздин кичинекей кезинен эле ат багам, ат кармайбыз. Анан ошо чоң аталарым жакшы аттарды кармап жүргөн да. Агаларым ошолордун немесин улантып атам. Аталарыңыздан өткөн турбайбы бул өнөр, Бул тулпарыңызды кармап бакканыңызга канча жыл болду? Буну бакканыма 3-4 жыл болду да. 3-4 жыл болду. Ошо менен агаман алганмын, өзүмдүн агаман. Ошо Аябай эмгек кылганыңыз кайтыптыр да, Ооба, муну өтө көп мээнет кылганбыз буга. Жаш баладай кылып карап, убакыт сааты менен чөбүн, суусун убакыт саатында берип караганбыз. Мээнетиңиз кайтып, сизге дөөлөт алып келген аттардан болгон турбайбы? Ооба. Анан ошо бир-эки жерде результаттан көргөзгөн ошо. Биякта Саты деген жерге барып бир кой утканбыз. Анан ушу 9-майда бу жерде 3-чү местен алганбыз. Ушу. Жакшы, атыңыз келгенде сүйүндүңүз, анан бахабайкелер себепкер болду да кайра атыңыздын кайтып келишинечи. Ушул кайра келип аттын неме кылышына ошо баха менен кайсы балды? Дамир байке. Дамир бала ошолар жогорку немеде алышты да. Ушуларды себепкер болушту. Алланын себеби менен ушу балдардын немеси менен келип калды. Рахмат ушу балдарга, ушунчалык неме кылышып. Даңкыңызды көтөрүп коюшту. Разымын ошо балдарга, ошолорум ден соолукта болсун, иштеген иштерине ийгилик каалайбыз. Ар дайым элдин ушундай жакшылык күндөрүндө жакшы немелер чагылдырып жүрө берсин. Кудайым бир нерсеге, бирдемкени себепкер кылып коюп турбайбы? Сиз чын ниет менен жакшылык кылдыңыз. Сиздин дөөлөтүңүздүн көтөрүлүп калышына, кайра атыңыздын кайтып калышына себепкер болгон бул Баха байке менен Дамир байке болуптур да, Жогорку немеде ушулар себепкер болуп калышты, Алланын буйругу менен. Иштерине ийгилик каалайм ушу балдардын. Абдан жакшы балдар экен, жогорку деңгээлдеги. Мунун баары сиздин чын ниет менен, ак ниеттүүлүгүңүздөн, берешендигиңизден, мээримдүүлүгүңүздөн келип атса керек. Анын баары Баха байкелер атты дагы алып келгенде бир сиздерге чапан кийгизип, жубайыңызга да чапан кийгизип, калпак менен, мындай аябай сый урмат менен берилиптир да. Ооба. Ошо балдар жакшы уюштуруп, ошо азыраак чай полон таштап кетишти. Аягында алган турбайсызбы? Аялым экөөбүзгө азыраак чай ичип койгула деп таштап кетти азыраак. Жакшы. Анан ошондогу мындай атыңыз келди, сүйүндүңүз. Мындай сагынып калыпсызбы? Канча күн жок болду жаныңызда атыңыз? 15 күндөй болду окшойт. Анан өзүмдө дагы кичине бир өспүрүм бар эле, ошону жок дегенде чөп барып салып, эшикке кирип жүрүп турайын. Өзүңүз алаксыттыңыз. Өзүм алаксыттым. Эмесе вообще эле аңырап не болуп калды да. Короодо өтүп барасаңыз эле орду бош. Бир нерсени жоготкондой болуп эле сыйпаланып, эч неме кылбайсың да. Кайра өзүңүздү соротуп коесуз. Ой, мен аны жакшылыкка бербедимби деп, Ооба. Немеден. Ат души чын көңүлдөн бергенбиз деп. Эми атыңыз алайга, даңкыңыз далайга жетип атат, сизди баары таанып атат. Анан айылда изиздеп атасызбы? Кошуналарыңыз, туугандарыңыз? Укмуш эми кече анау жерге тал деген жерге тамашага барсам, баардыгы эле аркаман ээрчип, ушундай сүрөткө түшүп алалы сиз менен деп. Ата. Сиз Манас Ниязов болуп кеттиңиз го, биздин Манас Ниязов дейт. Анан мынчалык болот деп вообще ойлогон деле эмесмин. Жөн гана жардам кылып берип койдуңуз. Биз чын көңүлдөн ушу балдарга жардам болуп, ушулар кыйналып атат экен деп эле берген элек да. Мынчалык жогорку деңгээлде болуп кетет деп ойлогон. Аябай каерге бассаң деле, муну баягы ака го деп эле баардыгы кызыкча. Келиң сүрөткө түшүп алалы деп. Анан түшүп атасыз баар менен сүрөткө. Ооба, сүрөткө түшүп. Ошо бишкектик балдар тамаша берген экен, ошолорам
атап сорун беришти. Жакшы. Ушу адам ушундай экен, ушундай хидия кылыптыр деп. Ошо киши ушул экен деп. Ушундай болуп атат. Жакшы экен анан. Атыңыз сизге барам дегенде Дамир байке видеосун чыгарбадыбы? Короодо туруп алып баягы так секирип чуркаптыр да. Видеолорун көрүп алып кандай сезимде болдуңуз? Эми жакшы экен, сон деп болдум. Жакшы жерге барып болуптыр. Кыйналбаптыр, значит, жакшы жүрөт экен деп өзүмчө. Атты берип атканда ойлонсоңуз керек, кандай адамга туш келет, кандай багат деп, Эми кандай неме. Ээси кандай болот деп. Ооба. Баргандан кийин эми кандай неме болбосо эми бөлөк жерге барганда баары ылгайт да. Акыр ылгайт деп коет ушунда. Бөлөкчө немелер болот да баары. Бирок жакшы сонун. Ошо. Өзүм бергендегидей эле экен го. Арыктап эчтеке болбоптур. Жок, сонун кайра. Кайра сууп калыптыр го кичине. Сагыныптырбы, келгенде эркеледиби? Ооба, келгенде мындай карасам чүтү көзүнө жаш алып аттыр дейт да. Мен коп байкаган жок, ошодегилер айтып атат. Көзүн кара, көзүн дейт да. Көзүндө жаш агып атат, келгенине сүйүнүп дейт. Жакшы. Ал атыңыз канча жашта болуп калат? Бул азыр 5 жашта да. 2 асый деп коет ошо, 2 асый. Сурап келгендер барбы видеонун аркасынан? Кел мага сат, мен мынча миллион берейин деп. Жок, андай го азыр боло элек. Бирок мен сатпасам керек мен. Мындай. Болду, сатпайм, бербейм дейсизби эч кимге? Дарины не дарится дейт. Баха акелердин кайра подарок болуп калган турбайсызбы? Ата бабаларым авам жакшы жылкыларды кармап жүргөн да. Анан бу жерде дыйкан деген авам бар ушу. Жакшы пулга саткан. Аты атактуу немелерди. Анан Ачы деген жер бар, Ачы жергесинде карагер ат бар. Ошону 1,5 миллионго бербей койгон да. Азыр деле ошо. Балдарын 200дөн сатат. Арды реклама кылып. өзүңүздөр эле мындай жылкы кармап, жылкыга жакын турбайсыздар баарыңыздар, Ата бабам ошо жылкыда жылкыны абдан жакшы сүйөт, жакшы карайт. Мындай көргөндөр адамдар айтып калып атат да, комментарийлерде жазып, ушунчалык мындай боорукер, жүзүнө нур чачырап турган ата экен депчи. Анан көрүп алып мындай ат менен жолуктуңуз, кучакташып атасыз, бахабакилерге чапан жаап атат. Жок, аны деле карабайсыз, дүйнө кызыктырбайт, атыңызды карап эле суктанып турасыз да, ушунчалык мээримдүү өткөнсүз. Ооба. Көрүп аябай суктанып калдык. Анан мындай сагынычтар болду, неметти дейсиз. Мындай өзүңүздү алаксыттыңызбы? Эмне кылып алаксыттыңыз мисалы? Мен жакшылыкка бердим деп койдуңуз. Ооба. Анын аркасынан кайра ордун баса турганда аталам дедиңизби? Ийгилик неме кылып, орун басар бар эле да. Ошону алып алдым деп атпаймынбы бай? Ошону эрмек кылам деп. 5 жылда бир жолу өзү неме кылып турам. Реклама болуп турат. Бирок алат деле буга жеткен жок. Ордун баспай койдубу? Жок. Орду башка да мунуку эми. Мунуку башка болот. Анан жана жогоруда да айта кетпедимби, сизди көргөндө баары эле айтып атышат депчи. Мээримдүү ата экен, ушунчалык жүзүнөн нур чачырап турат экен депчи. Анан мындай адамды кандай ата эне тарбиялады болду экен? Үй бүлөдө кандай ата, кандай жубай болду экен деп эле сурап атышат да баарычы. Анан өзүңүз тууралуу айтып бериңизчи. Мен ушу көй жактын тургуну болом, ошол жерде туулуп, ошол жерде өскөнмүн. Ата-энем, атам Токтосун, апам Шарапат деген. Үйдүн эң кенже баласы болом. 5 бир тууганбыз. 2 уул, 3 уул, 2 кыз. Эң кенжеси мен, агаларым өздөрү менен өздөрү, эжелерим өздөрү менен өздөрү болуп калган. Мен ошо ата журтумда, өзүм үйүндөмүн. 5 балам бар. 4 уул, 1 кыз. Эң чоң кыз. Анан ошо Россия жергесинде иштеп атышат. Уулдарыңыз? Уулдарым. Чоң иштеп атат. Анан эң кенжеси ушу Бишкекте медреседе окуйт. Кары 30 параны жаттап кары болгон.
Эми ошо Россияда иштеп аткан балаңыз айткан турбайбы? Ата ушундай ооруп атыптыр, жардам кылалы. ооба. Ошо чоң баламын эмеси айтып баягы айттым го, ошондой маслихат кылды да. Ата биз неме кылганда ушундай болду эле. Ушу балдарга ушун жардам кылып коелу дедим. Бир ооз сөз менен ушул иш болду да. Ушундай болду. Анан мисалы ар бир адам ар кандай кылып жардам бербедиби? Балким бирөө акчалай жагынан жардам берди, балким бирөө башка жагынан дегенде анан эмнеге ушу өзүңүз жакшы көргөн, өзүңүз бир көзүн карайгындай сактаган тулпарыңызды бердиңиз? Өзүм кармаган тутканым Ушул эле болчу, ушу болсо анан ушуну берем да анан Алла эми айтат экен го, ушу жакшы көргөн нерсеңи берсең анан ошондо жакшы кабыл болуп, жакшы. Карагылачы кыргыз эли мындай ушунчалык мээримдүүлүктү Аллахым мындай жүрөгүңүзгө салып койгон экен. Жада калса мындай ошо жалгыз кармаган тулпарымды да бердим деп жатасыз да. Сизди көрүп алып мындай ушунчалык аябай кубанып турам. Чынын айтканда. Жанакындай оору биздин башыбыздан да өткөн дедиңизби? Анан небереңиз азыр жакшыбы? Азыр чоңоюп жигит болуп калган азыр. 4-класс болуп калды азыр, жигит болуп, айыгып, сонун жакшы. Ага да убагында акча чогулткансыздар. Жок, алмалда андай акча чогултуш деген неме деген жок эле да, амалда. Андай нерсе неме. Элден сураш анда неме эмес эле. Ушундай кыйналганда анан ошолор эсиме келип кетти дейт да ошо балам. Ошондо эсинде эле башыңыздан өтпөдү эле, демек башка бирөөнүн башынан өтүп атканда колдойлу деп. Ошо балдарым ушинтип кыйналып, ушундай болуп атса керек деп ушундай ата маслихат кылды. Анан бир ооз сөз менен ушундай болду. Бул дагы бир болсо өзүңүздүн балдарыңызга берген жакшы тарбияңыздын бири болуш керек. Анткени мындай ыйманды, мындай боорукерчиликти ар бир эле адамдын жүрөгүнө сала бербейт. Демек балдарыңыз менен сыймыктанышыңыз керек экен. Абдан эле сыймыктанам эми. Балдарым эстүү, акылдуу, бардыгына рахмат, ден соолук берсин. Ушу балдардын өмүрүн берсин, ыйманды болсун. Аллага шүгүр, балдарыма ыраазымын мен. Өтө жогорку немеде. Балдарыма, кыздарыма ушундай. Азыр үйдө элесиз, небере багып, атыңызды эркелетип коюп. Ооба, ушул азыр үйдө элебиз пока. Үйдө. Дагы да мындан сырткары турпаларды сактайм деп ойлойсузбу? Ооба, бая айттым го мен, 5 жылда бир жолу ушундай результат неме көргөзүп турам өзү. Мындан 5 жыл мурунан болгон бир жалгыз атым бар эле, аны ошо $21,000 саткам. Анан ошо чоң балама үй алганбыз. Ушундай нерселер болгон. Сиздин колуңуз алтын го, аттарды таптап туруп эле байып коесуңар. Анан да келерки 5 жыл мындан дагы ушундай эмелер болду. Ал атыңызды сатканда сагыныч болдубу? Ооба, өзүбүзгө эле болгон да бу жерде көрүп турат элем. Көргөн сайын абдан. Көз алдыңызда эле болгон турбайбы? Абдан эме болуп турат. Жакшы. Негизи адам баласы ушинтип жашайт эмеспи? Бир кыйынчылык башыбыздан өтпөсө көп нерсени түшүнбөйбүз да. Анан сиз айтып калдыңыз, жанакындай кыйынчылык өткөн башыбыздан депчи. Бала чагыңыз тууралуу айтып бериңизчи. Бала чагыңыз кандай өткөн? Эми менин бала чагым ошо үйдүн эң кенжеси болгон үчүн мени агаларым, эжелерим өтө эле эрке чоңойтушкан. Атасын жоктугун деле билгизбей, ушундай жакшы неме кылып эркелетип, жумуштуям өздөрү кылышат эле, мага кылдырбай. Үйдүн кичиси ал эрке, ол өскөн. Өтө эрке чоңойгон. Анан ошо апамам ошо жашына калган экен. Атам жашы өтүп кеткен экен. 35 жашында. Апаңыз өзү жалгыштап тарбиялады. 5 баланы ошо апам тарбиялаптыр. Ошо апама ыраазымын мен немеде. Ар дайым дуа кылып турам апама. Апаңыз азыр өтүп кеткен. Апамам өтүп кеткен. Азыр эми өзүм ата болуп, өзүбүз ата эне болуп ушундай неме болуп калдык эми. Бирок апам өтө немеде чоңойткон экен. Мен үйдүн кенжеси болгон үчүн бир туугандарым мени өтө жогорку немеде эркелетип чоңойтты. Билгизген жок да мен ушундай кемчил эмелерди. Өтө оор иштерди кылдырбайт эле мага. Ошо өздөрү биз кылабыз деп өздөрү кылып, өздөрү.
Сен кичинекейсиң деп, эркелетип, бап эстеп багып чоңойтушкан. Анан ошо эң чоң агам Улам Кадыр ажыга барып келген агам бар. Ушул агам бизди жакшы чоңойтты да. Там салып берди, үйлөнттү, жайлады ушул ага. Ата ордун ата болгон адам турбайбы? Ата ордун ата болду. Өзүнө дагы там салды, бизге дагы там салды. Андан кичинекей балдарга дагы, агаларыма дагы там салып берген. Ушул агама ыраазычылыгымды айтам ушул ажы акама. Азыр ошо бир туугандарыңыз сизди көрүп сыймыктанып атышат болуш керек. Өтө сыймыктанышат. Видео тарап кетти, анан чалдыбы сизге? Ай сен ушинтип жүрөсүң го деп. Баягы ат келейтканда алар биринчи үйгө келишти го бардыгы. Уже видео чыккан, барып билип койгон. Мен көрө эле келем, мен уккан эмесмин да. Үкам мындай болуп атат экен деп келип. Түзүгүрөөк болуптур, жакшыраак болуптур деп. Азыр сага барышат деп. Келейтат экен ат деп. Анан ошол кабарды уктуңуз. Мындай бирдемкени укканда эле чыдамсыздык менен күтүп бир местада тура албай аябай жаман болосуң го. Ой, эми Улам жол карадыңыз, атым келат. Толкунданып болду. Дөңдөн кара, о жерге токтогондо көрүндү. Ошол жерге токтоп, неме кылып, постто турушат го. Эми тезирээк эле келсе экен деп карап турдук го. Атымды мындай эле алып келип берет го деп ойлодуңуз беле? Мындай бакабай келер, силерге чапан кийгизип, ушунчалык бир башкача деңгээл менен атты кайра кайтарып беришпедиби? Мынчалык официальный болуп кетет деп ойлогонум жокмун да вообще. Анан ушундай болуп кетти го. Атым жөн эле алып келип берип коет. Аккеси алып келет эми деп болуп калган да. Анан ушунчалык элдин баары зизде болуп кетти дедиңиз, баары сиз менен сүрөткө түшүп атыптыр. Ойлодуңуз беле ушинтип келип тартып кетет деп? Жок, ойлогон мындай болот деп вообще үч уктасама түшүмө келген эмес мындай нерселер. Эми Алланын буйругу менен өзү эле болуп атат го. Даражаңызды Аллахым көтөрүп койгон турбайбы? Ушундай болду. Чоң рахмат ата. Сиздей мээримдүү, кичинекей балдарга күйгөн аталар көбөйө берсин. Сиздин видеоңузду көргөндөн кийин ар бир кыргыз көзүнө жаш алса керек. Анан ар бир кыргыз мисалы тулпарга бир өзгөчө аяр мамиле жасап калдык десек болот. Сиздин ушундай бизге үлгү көрсөтөлүк аталарыбыз бар болсун деген ниет менен сизге чоң рахмат айтабыз. Бар болуңуз, аман болуңуз, эч качан оорубаңыз. Анан дагы сиз 5 жылдан, 10 жылдан биз келип туралы, ай ата да тулпаларыңызды таптап атасызбы? Кандай болуп калды деп келип туралы. Баягылар эмне болду деп? Баягы атыңыз эмне? Канчага саттыңыз деп? Анан ошондо дагы бир ушинтип зыңкый алып бизге бир маек берип калыңыз. Кудай кааласа дагы 5 жылда бир результат көргөзөм го да. Буйрса ата. Мен ушу балдарга чың ден соолук, узун өмүр, кандай тилек максат менен жашаган болсо тилек максаттарына жетсин. Силердин ишиңерге ийгилик, тапканыңарга барака. Ушу кандай тилек максат кылсаңар, жолуңар ачык болсун. Алла. Чоң рахмат ата. Рахмат силерге. Макул, саламатыңыз, урматтуу көрөрманым. Сиздер менен болгон Жылдыз Тайм YouTube каналы болду. Саламатта калыңыздар, кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө.